Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучулар. Силер менен мен Ош шаарындагы Валентина Терешкова атындагы мектеп-интернатынын кыргыз тили жана адабияты мугалими Шермамат уулу Рамазан болмокчумун. Кыргыз тили 6-класс онлайн сабагыбызды баштасак. Өтүлгөн теманы эске салуу. Биз өткөн сабагыбызда ата тош деген темада сабак өткөнбүз. Силерге суроо: ата тош деген эмне? Азаматсыңар, ата тош деп затты же алардын сын сыпаттык сан өлчөмдүк белгилерин атабай, аларды өтө жалпылап көрсөтүүчү сөздөр ата тош деп аталат деп өткөн сабагыбызда кененирээк маалымат алып таанышканбыз. Мисал келтирсек: ал келди, биз бардык, биз бүгүн келдик. Мында биринчи сүйлөмдөгү ал, экинчи жана үчүнчү сүйлөмдөгү биз деген сөздөрүбүз булар ата тош болду. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы ата тоштун маанисине карай бөлүнүшү деген темада сабак өтөбүз. Сабактын максаты менен тааныша кетсек, ата тоштун маанисине карай бөлүнүшү жөнүндө билесиңер. Жактама ата тош, сурама ата тош, шилтеме ата тош боюнча маалымат аласыңар. Ата тош маанисине карай 6-га бөлүнөт. Жактама ата тош, шилтеме ата тош, сурама ата тош, таңгыч ата тош, аныктама ата тош, белгисиз ата тош. Силер менен бүгүн биз жактама ата тош, шилтеме ата тош, сурама ата тош боюнча маалымат алабыз. Жактама ата тош деп жалпыланган заттык маанини 3 жактын бирине жекелик көптүк санга тиешелүү кылып көрсөткөн ата тоштор жактама ата тош деп аталат. Жактама ата тошторго мен, сен, ал, биз, силер, сиздер, алар деген сөздөр кирет да ким, кимдер деген суроолорго жооп берет. Эскертүү: сен, ал деген жактама ата тошторго көптүк лар мүчөсү уланганда уңгусу өзгөрүп кетет. Ал, алар, сен, силер. Жактама ата тош жекелик санда биринчи жак мен, экинчи жак сен, сиз, үчүнчү жак ал. Ал эми көптүк санда биринчи жак биз, экинчи жак силер, сиздер, үчүнчү жак алар. Көнүгүштө төмөнкү сүйлөмдөрдү дептерибизге жазып, жактама ата тошторду табабыз. Жактама ата тошторго кандай сөздөр кирет? Санап бересиңер. Ал деген жактама ата тош кээде шилтеме ата тоштук мааниде да колдонулат. Эгер ал деген сөз аныкталгычсыз айтылса, жактама ата тоштук мааниде колдонулат. Ал келди, ал окуду, ал иштеди. Ал эми аныкталгыч менен бирге айтылса, шилтемелик мааниде колдонулат. Ал окуучу жакшы окуйт. Ал балдар өтө тартиптүү. Мында шилтемелик мааниде колдонулду. Эскертүү: ал деген жактама ата тош шилтемелик мааниде колдонулганда аныктооштун милдетин аткарат. Мисалы: ал окуучу жакшы окуйт. Суроо берсек: кайсы окуучу? Ал деген ата тош сөзүбүз аныктооштук милдет аткарды мында. Көнүгүштө төмөнкү сүйлөмдөрдү дептерибизге жазып, ал деген ата тоштун шилтемелик мааниде колдонулуп жатканын табасыңар. Шилтеме ата тош деп бир затка карата көрсөтүлгөн жаңсоо иретинде айтылган бир өңчөй заттардан бирөөнү бөлүп көрсөткөн ата тоштор шилтеме ата тош деп аталат. Шилтеме ата тошторго кайсы, кээде ага көптүк лар мүчөсү уланып, кимдер, кайсылар деген суроо берилет. Мисалы: тигилер келишти, булар барышты, ошол күчтүү. Шилтеме ата тошторго толук жана кыскарган түрдө колдонула берет. Бу, бул, ушу, ушул, мына бул деген
ата тооштор өтө жакынкы затка карата айтылган болсо, тиги, тигил, ошо, ошол обочорок затка карата айтылат. Ал эми тетиги, тетигил, тетиги, тетигил алыс турган затка карата колдонулат бул сөздөр. Шилтеме ата тооштун синтаксистик кызматы. Шилтеме ата тооч затташып ээлик милдет аткарат. Мисалы, булар биздин балдар. Тигилер келишти. Аныктооштук милдет аткарганда ошолордун тилеги орундалса экен. Баяндооштук милдет аткарганда биздин класстын мыкты окуучулары ушулар. Ошол киши ушул. Көнүгүштө төмөнкү сүйлөмдөрдү дептерибизге жазып, шилтеме ата тооштун астын сызабыз. Сурама ата тооч деп заттын аты жөнүн, санын, катар тартибин, сапатын, ордун, мезгилин аныктап билүү үчүн суроо иретинде айтылган сөздөр сурама ата тооч деп аталат. Сурама ата тоошторго ким, эмне, кандай, качан, кайсы, кайда, кайдан, канча, кана деген сөздөр кирет. Мисал келтирсек, бул ким? Эмне жөнүндө сүйлөшөлү? Шаарда кандай жаңылыктар бар? Сиз качан келесиз? Бул кайсы убак болчу эле? Силер кайда баратасыңар? Силер кайдан келатасыңар? Балам, сен канчадасың? Китебиң кана, дептериң кана? Булар сурама ата тоошторго мисал келтирдик. Сурама ата тооштун морфологиялык белгилери. Сурама ата тооштун морфологиялык белгилери да ар башка. Биринчи, ким, эмне, не деген ата тооштор таандык мүчөлөр уланбай турган зат атооч, канчо, нечө деген сурама ата тооштор жамдама сан атооштор сыяктуу жөндөлөт. Мисалы, ким деген сөздү жөндөй турган болсок, кимдин, кимге, кимди, кимде, кимден. Канчо деген сөздү жөндөй турган болсок, канчо атооч. Канчонун, канчоно, канчону, канчодо, канчонон. Экинчи, ким, эмне, не, кайсы, канча, нече деген сурама ата тооштор таандык жана көптүк лар, жак мүчөлөр менен өзгөрөт. Мисалы, кимбиз, кимиси, кимсиңер, эмнең, эмнеси, эмнеңиз жана башка. Үчүнчү, канча, нече деген сурама ата тоошторго иреттик сандын ынчы жамдама сан атооштун о, ө мүчөлөрү уланып айтыла берет. Мисалы, канчанчы, неченчи, канчо, нечө. Эмне, не, кайсы, канча деген сурама ата тоошторду дептерибизге жөндөйбүз. Сурама ата тооштун синтаксистик кызматы. Ээлик милдетти баяндооштук жана толуктооштук милдет аткарат экен. Мисал келтирсек, ээлик милдет аткарганда ким келди? Эмнелер берилди? Канчасы келди? Баяндооштук милдет аткарганда мисал келтире турган болсок, отличниктер канча? Сыйлангандар кимдер? Толуктооштук милдет аткарганда мисал келтирсек, мен сага эмнени айттым эле? Эмнеге күттүң? Кимдерди сыйлады? Көнүгүштө сүйлөмдөрдү дептерибизге жазып, сурама ата тооштун синтаксистик кызматын аныктайбыз. Анда балдар үйгө тапшырма, төмөнкү сүйлөмдөрдү дептерибизге жазып, сурама ата тоошторду табабыз.
Сурама ата тоштор кайсы учурда көп колдонулат? Суроого жооп беребиз. Бүгүнкү сабагыбыз соңуна келип жетти. Кийинки сабактардан көрүшкөнгө чейин саламатта калгыла.